Мен өзүм айылда өскөн адам катары жерге жакынмын, дайыма ошо атам дыйкан болуп, жерди өзүбүз эгип, ошону үзүп жеп, ошо көнүп калган, ошондой тарбия көргөн адам катары ошол өмүрү эле ушул кезге чейин таза тамактанып келем. Өзүмдүн атайын таза тамак болсун деп өзүбүздүн огороддо ошо мөмө жемишти өстүрөбүз, жашылча жемишти өстүрөбүз. Теплицабыз да бар, жана химикатты колдонбой азыркы күндө жаңы технология менен ушул жер семигиштерди органика кылып өсүрчү көп методикалар чыкты азыркы күндө. Илим дагы, тажрыйба дагы ордунда турган жок да, ошо өнүгүп атат да. Азыркы күндө маселен клубниканы жана үлүл деген болот го, үлүл ошол жеп койгонду дагы жүндү эле салып койсо ошо үлүл жебей коет экен да. 4 февраль күнү бүткүл дүйнөлүк ракка каршы күрөшүү күнү болду. Ошол онколог врачтардын статистикасын карасак, 35% туура эмес тамактануудан онкология оорусуна кабыл болушат экен адамдар. Бул деген жана ГМО, химикат, жанакы переработанный жана запрещенный дагы көп азык заттар камтылган. Ар кандай упаковка дагы магазинге кирсеңиз сатылып жатпай, ошонун баарын балдар жейт, ошону маалымат жок адамдар жешип, ошондой онкология ооруга кабылгондор көп болуп атат. Негизи эгерде туура тамактанса, эгерде таза табигый тамактар жесе, албетте бул оорулардын саны дагы азаят. Мен алтын сазда иштегенде дагы ушул органикалык айыл чарбасы боюнча көп маселе көтөргөнмүн, илимий конференция өткөргөнмүн. Анан негизи эле мен жалпы Кыргызстандын азыркы айыл чарбасынын абалын эске алуу менен жана ошондой эле биздин жаратылышыбыз, табигатыбызды эске алуу менен мен жыйынтыкка келдим. Биз органикалык, табигый, таза азык затка өтүшүбүз керек. Табигый азык заттарды өндүрүүнү басым кылып, ошол айыл чарба министринин саясаты ошол жакка кетиш керек деп ойлойм да. Илим менен өндүрүш, илим менен коом ар бир өлкөдө эле тыгыз байланышта болуп келатат да. Бизде деген илим өзүнчө, өндүрүш өзүнчө, илим өзүнчө, айыл чарба өзүнчө. Айыл чарбада кандай көйгөйлөр болсо, ошону илимге кайрылыш керек. Ошол илимий адамдар кандай жаңы нерселер ойлоп табышты. Илим бул токтогон, түгөнгүс, чексиз нерсе болот да. Ошондуктан илим менен тыгыз байланышта болуш керек. Дагы бир бизде чоң көйгөй айыл чарбасында жеке менчикке берилип, үлүш жерлер болуп, биздин дыйкандарыбыз аябай майдаланып кеткен да. Биздин жерибиз аз, бирок ошол эле кезде 1 гектар, 50 соток, 2 гектар болуп майдаланып, ар кандай алын арасында дыйкан да бар, дыйкан эмес да бар, мугалим да бар дегендей, анын баары дыйканчылыкты түшүнбөйт. Ошолордун башын бириктирүүчү механизмдер керек. Мисалын алсак, Японияда биз ошондой майдаланып кеткен экен жерлери. Алар бардыгы өзүнүн регионалдык түзүлүшүнө жараша ассоциацияга биригишет экен. Ошо ассоциациялардын баштылары багыт коет экен. Мына мууну, маселен, североборотто эске алуу жолдорун карашып, кайсы технология чыгып атат, мууну колдонобуз деп өзүрү багыт берип, ар бир дыйканына көрсөтүшөт экен. Мууну экспорттойбуз, моундай бизге көлөм керек, моунча эккиле, могу көчөт эгебиз деп. Бул абдан ошо жөнөкөй дыйкандарга жеңилдик болот. Мамлекет тараптан саясат бар, артыкчылыктуу багыттардын бири деп президентибиз дагы ошентип аныктаган органикалык айыл чарбасыны. Ошонун артынан Ысык көл, Нарын областы органикалык аймак болуп өттү. Тилекке каршы ошол жанагы улуттук программада эле калгандай болуп сезилип атат. Мен отчетторун карап, реалдуу кандай каражаттар бөлүнүп атат, ошонун баарын анализдеп көрсөм, ал жакта ошол жалпы органикалык аймак болуп өтүүгө ошол айыл чарба министрлигинен дагы жакшы мындай көңүл бурулбай жатат, жана ошондой эле каржылоо дагы жакшы болбой жатат. Анын үстүнө бизде Кыргызстанда лабораториялар жок. Ошонун анализин чыгарганга биздин дыйкандар баягы патриот, жерибиздин баалоогун сактап калалы, бул жанагы бул дагы улуттун мурасы да, жердин дагы таза болуп элдерге кийин муундарга калуусу бул дагы мурас.
ошондой патриот фермерлер өздөрү аракеттенип ар кандай технология менен органикалык продукцияны чыгарып жатышат. Жана мыйзам долбоор боюнча айтып кетсем, анын негизги механизми биз ошол эл сатып алчу жанагы магазиндерде, дүкөндөрдө, базарларда атайын органикалык ай чарбасы сатылсын, милдеттелинсин деген статьяны киргизабыз. Бул деген баягы өздөрү кызыгып, өздөрү фермерлерге чыгышып, байланышып, алар менен бир келишим түзүп, ошонун негизинде өндүрүүчүлөргө дагы шарттар түзүлүп, алар сатып башышат. Жана ортодогу жанагы алып сатар деп коет эмес, магазиндердин ээлери дагы өздөрүнө шарт түзүп, ошол эле кезде сатып алуучу биздин элибизге дагы шарт түзүлөт. Баары башы бириккенде чоң көлөмдөгү продукцияны чыгарып башышат. Демек, чоң көлөмдө чыкканда экспорттогонго дагы оңой болот, талаптар жогору болот сыртка чыкканга. Ушундай иштер алып барыш керек. Фермерлердин залогко коюучу шарттары жок да. Анан маселен ошо кооперативге биригип, бир сорттогу органикалык ай чарбасын чыгарса, эгерде өндүрсө, ошолор залогсуз эле кредит алат деген бул дагы бир механизмдин түрү турабы. Залогу жок эле силерге арзан кредит беребиз, эгер моундай органикалык багыттагы өсүмдүк өсүрсөңүздөр деген дагы бул өзүнчө механизм. Ушундай жолдор менен андан сырткары сөзсүз түрдө бул переработка, кайра иштетүү керек болот. Ал нерсени эгерде аябай чоң көлөм болсо, аны сактоочу жанагы логистикалык борборлор керек болот. Кайра иштетүүчү заводдор керек болот. Ошондуктан бир эле дыйкандар менен иштебестен биз бул жакта бизнес өкүлдөрү менен дагы кайра иштетүүнү жөнгө салышыбыз керек. Эгер дүйнөлүк рынокко чыга алган, стандарттарга жооп берген кайра иштетүүчү заводдор болсо, албетте экспорттой алабыз. Ошол чынжыр байланышты ушинтип түзүш керек. Өндүрүүчүлөр, заводдун ээлери, переработка кылгандар, логистикалык борборлордун ээлери жана экспорт. Алар өздөрү экспорттошот. Ошондо деген дайыма биздин фермерлерге талап болуп турат. Бизге моунча объем керек. Жана алардын ошол өндүрүп жаткан продукциясынын дагы баасы кымбатка сатылат, эгер органика болсо. Ушул күндө биз азыр Казакстан менен жумуш алып баратабыз. Казакстан менен биригип Борбор Азиядагы фермерлерди бириктирип органика бир бренд чыгарып, Кытай рыногуна чыгарсак деп. Себеби Кытайдын рыногуна чыкканда Казакстандын деле көлөмүнө алар тоотушпайт экен. Алар ошо Борбордук Азия биригип, чоң көлөмдө бизге берилге деген талаптар болот. Ошонун артынан иштеп атабыз.